Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve barik ve sellim aleyhim. Ama ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, Xuday Taala hazır qılğan namazlarımızды, qılğan dua tilek niyetlerimizni qabul qılsın ilayım. Mana жақынғы baştalып keletkan Ramazan ayına barыбызда mana sen жеткирип Ramazan ayын жақсы қармап алғанға Құдайым барымызға топық берсін. Рамазандың кіріші барымызға құтты болсын. Мұрынғы сабақта шо кішіне ораза турасында айтқанбыз. Бүгін әме дағы діле шол оразаға тиешелі. Оразаны емне бұзат. Қайсы нәрселер оразаны бұзат. Қайсы нәрселерді қылса ораза макру болады. Шол турасында сөз қылауыз. Бұл себебі зарыл. Адамдар біліш керек. Адаттағыдайлы бұл бізден Мұхтасарул Виқая кітебіндегі келген матын, шон астында бір-екі шарх хадистерден оқып айтауыз. Фаслун фима юфсиду саума ва фима ла юфсидуху. Оразаны бұза тұрған нәрселер жөнінде, анан оразаны бұзбай тұрған нәрселер жөніндегі бөлім дейді. Бұл кітептен шонда атайын бір бөлім қылыптыр. Мен жама'a ау жуми'a фи ахадис сабилейни. أو أكل أو شرب غذاء أو دواء عمدا قضى وكفره كالمظاهر وهي بإفساد أداء رمضان لا غيره. Birinci orazonu bozup anan al oraza bozulgandan keyin qazasında biri toşol gündün bir gündün anan kaffarat da biri turgan Orazonu açıp koyucu nerseler var. Eğer ошол işti kılsa, orazozu açılat ошол gündün. Al gündün kazasın beriş gerek bir gün dağı orduna. Anan артынан dağı kaffarat beredi. Kaffarat deyimiz, ошол orazonun urmatın buzup, orazonun kündüzgü günkü, parz orazonun, Ramazan ayının urmatın buzup, orazo karmaş keregele bul karmavastan je karmav alıp turğanın atayın buzup atkandığı üçün orazonu. Бұл адам жөнлі шол бірілі күннің қазасын әлі бербестен дағы каффарат дағы береді. Каффарат дегенде міне? Біздің шариатымызда музахир деп қояды. Зихар деген бір амал бар. Еркек киши өзінің ақникелеу аялын өзінің апасына еркек. Өзінің апасына, же апасының бір дене мүчөсіне аялын оқшоштырып қояды. Сен менің апамдайсың, апам маға қандай арам болса, сен де маға шондай арамсың, жедағы апамдың баланша жеріндейсің деп бір арам болған жерін айтып қойышы мүмкін. Шариатта шындай мәселе бар. Егер еркек өзінің аялын, өзінің апасына оқшоштырып қойса шонтып, анда ортада нике арамға шығып қалаттағы бұл екеуі жақындай албай қалады. Анан ошол учурда шарият көрсөткөн бір штраф бар. Каффарат бар. Каффарат дейбиз. Шарият көрсөткөн бір жаза. Ошону аткарат. Анан кайрадан аялы буга адал болот. Ошол Куранда айтылган. Булардын өкүмү. Анан ушул адамдын штрафы кандай болот десе, штрафы 3 түрлүү болот. Birinci kul azat kılış gerek bulut. Eğer de kul bar bolsa, murunqu çurda, Kur'an düşkön çurda, Peygamberimizin doğrunda kullar köp bolğan. Kul özü qayıqtan çıgat. Bayağı bir el ekinci eldi basıp alganda, düşmanların ortasında soğuş kırgın bolğanda tutqunga düşkön adamlardan bardığın kul kılışkan. Şontuğanan alar жеринен de elinden de ajırap başka bir elge varıp kul bolup ömürün ötkörgөн учурлар болгон. Анан бала чакасы дагы кул болуп кете берген, уланып, кээ бирөөлөрдө болсо азат кылып, кийин эптеп азат болуп анан эркин адам болуп, кадимки адамдардай болуп, бирөөгө кул болбой жашагандар болгон. Бул кечеги эле бизден бир 100 жыл мурунку эле өзүбүздүн Кыргызстанда да болуп келген экен. Кыскасы ушундай кулдукту пайгамбарыбыздын заманынан бери эле Алла Таала Куранда да, пайгамбарыбыз хадисте да адам баласının başын boşotup, azatlığa çıkarıp, büröөгө kul kılbay,
өз еркі менен жашасын дегенге шарият буйруп, bir топ өкүмдөрдө мусулман адам ката кылып алса, ошонун ордун жууп, штраф катары кул азат кылуу болгон. Кул азат кылса, ал жанагы күнөөсүндөгү кутулган болот. Анан bir адамды да азаттыкка чыгарып, bir байкуш кулду эркин жашоого чыгарган болот да. Ошон үчүн шарият көп маселелери бар. Штраф салып коет дагы, шарияттын штрафы ушундай: бирөөдү кулду азаттыкка чыгармайынча анын күнөөсү жуулбайт. Ушундай жаза кылып койгон. Бунда дагы ошондой бир жазалардан, эгерде Рамазан айыны кирип келгенден кийин, Рамазан айынын орозосун, парз орозо, билип туруп адам бузса, орозосун ачып алса, анда жаза төлөш керек болот. Биринчи жаза ошол күндүн казасын bir күндүн ордуна bir күн орозо тутуп берет. Андан кийин каффарат болот, штраф болот. Ал анан 3-кө бөлүнөт. Биринчиси ошол жанагы аялын энесине окшоштуруп койгон адамга дагы ушул 3 жаза колдонулат. Бумуна орозону ачып алган адамга дагы ушул 3 жаза колдонулат. Экөөнүкү окшош каффараты. Аны музахир дейбиз, жанагындай кылган эркекти шарияттын тили менен өз аялын апасын окшоштуруп койгон эркек ушундай штраф төлөйт. Биринчиси ошол кул азат кылыш керек болгон. Бүгүнкү күндө кул азат кылуу жок болгондуктан кул жок, азат кыла албайт. Бул анын мойнунан алынат дагы. Экинчисин өтөт. Ал экинчиси болсо 60 күн катары менен орозо тутуп бериш керек. Bir күндүн ордуна. Эгер Рамазан айындагы парз болгон, кадимки азыркы келаткан орозо айындагы орозонун парзын, урматын сактабай, урматтабай, шарият Алла Таала парз кылган орозону атайлап, билип туруп ачып алса, анда ал ушинтип 60 күн катары менен үзбөстөн, ортосунан үзүп алса кайта башынан башташ керек. 60 күн катары менен орозо тутуп берет. Ушул каффарат. Анан аял затына, эгерде ушул 60 күн орозону катары менен аял заты тута албайт, себеби алардын жанагындай ай сайын көрчү этек кири келип калат, айыз болот да. Алар үчүн ушул этек кири келип калса, ал орозо үзүлдү болуп эсептелбейт. Каффарат кармап баштаса, 60 күндү ниет кылып, 10 күн кармагандан кийин этек кири келип калса, ушу этек кири бүткөндөн кийин кайтадан ары көздөй 11 күн кылып улантып кете берет. Бизге эркектерге үзбөстөн туруп 60 күн кармап бериш керек. Бул жанагы жаза. Эгерде ушул 60 күн катары менен орозо тутуп бергенге күчү келбесе, ден соолугу болбосо, мүмкүнчүлүк болбоду, адамдын дене боюнда bir мүчүлүш болуп, оору болуп атат, кармай албайт да 60 күн катары менен. 30 күн орозону зорго кармаган адам. Анда 60 bir жакыр адамды, мискин, колунда жок 60 адамдын кардын тойгузуш керек. 60 адамга тамак бериш керек. Бул ушул 3 иш штраф катары менен бул каалаганын кылса болбойт. Бул ушул же кул азат кылыш керек. Бүгүн эми кул азат кыла албайт. Экинчисин өтөт. Экинчиси катары менен 60 күн үзбөстөн орозо кармап бериш керек. Ошондон жанагы 1 күндүк орозонун штрафынан кутулат ал. Жанын муну да кыла албай калган адам болуп калса, анда үчүнчүсүн өтөт, ал 60 адамды тойгузуш керек. Бирөөлөр мен эле ушу 60 адамды эле тойгузуп кое берейин десе болбойт дейт. Жок, 60 күн орозо кармап бере ала турган киши болсоң, 60 күн кармап беришиң керек. Жөн эле 60 кишини тойгузуп коюу менен сен штрафтан кутулуп калбайсың деп шарият ушул 3 ишти катары менен коет. Демек, кээ бир иштер бар. Орозодо оозду ачып коет, бирок мындай каффаратты важип кылбайт. Анын мойнуна каффарат важип болбойт, штраф важип болбойт. Жөн эле ошол 1 күн оозун ачып алса, ошол күндүн казасын гана 1 күн ордуна кармап, орозо кармап берип койсо эле кутула турган дагы иштер бар. Кээ бир иштер бар, орозого каршы келет, бирок орозону ачпайт. Каза да кылбайт, анын казасын да бербейт. Ушундай болуп чоң 3кө бөлөбүз. Эгер чындап орозону ачып алса, ал күндүн казасын да берет. Анан ага дагы жанандай штрафын төлөп берет. 60 күн орозо кармап, же дагы 60 адамды тойгузушу мүмкүн, абалына жараша.
Демек ал иштер өзүнчө. Ал кайсылар экенин азыр айтабыз, ошол башталып атат. Экинчиси жөн эле орозо ачылып калат. Кээ бир иштер бар, ошону кылып алса орозо кармап аткан адам. Анда орозосу ачылып калат дагы, ошол ачылган орозосуна бир күнүнө бир күн гана казасын кармап берет, ошо менен толукталат, анын штрафы жок болот. Кээ бир иштер бар, орозого каршы келет. Орозо ачылып кала тургандай иштер, бирок аны менен орозо ачылбайт. Каза да бербейт, кафарат да бербейт. Ушундай кылып чоң үчкө бөлөлү. Анан кээ бир иштер ошол орозо учурунда макру болот. Макру болот. Орозону ачпайт, анын казасын да бербейт. Жөн гана орозо ичинде ошону кылса макру боло турган иштер бар. Ошолорго токтолобуз. Биринчиси бу жерде айтып атат: "Мен жамаа". Ким орозо учурунда эң биринчи бул орозону эч бир шексиз буза турган нерсе, эркек киши аялына жакындап койсо, орозонун күндүсү, ау жумиа фи ахади сабилейн, же аял дагы ошол кошулуп койгондойын эркекке деле, аялга деле экөөсүнө тең атайлап билип туруп кылышып аткан болсо, анда экөөсүнө тең ошол орозосун бир күндө каза кылып берет. Анан дагы жанагындай каффаратында, штрафында төлөп берет. Кол азат кыла албайт, кол жок. Демек 60 күн орозо тутуп бериш керек. Бул биринчи иш, ушул орозону эч шеги жок буза турган ушундай болду. Өзүңүздүн акникелүү жарыңыз менен кошулуп койсоңуз, орозонун күндүзүндө орозонун урматын сактабай, орозону бузуп, билип туруп кылып койсо ушундай. Эгерде ушул маселеде биротоло айтылып кетчү нерсе, эрди катын экөө биригип, экөө тең макул болуп, экөө тең көнүп, билип туруп кылса ушундай. Кээде мисалы аял бу эсинен чыгып кетти, эркеги билип туруп эле ушундай иш болуп калды. Анда аял киши штраф төлөбөйт, ошол күндүн казасын берет. Бирок ал күйөөсү штраф төлөйт. Эгер ошол ишке эри кыйнап аялын зордоп, өзүнүн эле аялын, орозонун күндүз ушундай иш болуп калса, экөөсү тең казасын бериш керек, каффаратын да берет, бирок негизи эри төлөп бере турган болот. Аялдын ордуна эгер жанагындай аялы 60 күн каза орозону катары менен кармай албай калса, анда 60 кишиге тамак бериш керек болуп калат да. Ошол учурда эри төлөп бериш керек болот. Аялы макул болбостон туруп ошол иш болуп калса. Демек эри өзү кармай алса 60 күн орозосун кармап кутулат. Аялы кармай албаса, аялынын ордуна 60 адамга, мискинге, бейбечарага курсагын тойгузуп төлөп берет. Демек бул орозонун күндүзү боло турган ушул иш биринчи. Экинчиси: ау акала ау шариба гизаан ау даваан амдан, атайлап дарыны, атайлап сууду, суюктуктардан кайсы эле болбосун ичип алса, же тамак жеп алса, ичип алса, жеп алса, атайлап дары ичип алса, ошол үч нерсе: тамак жесе, суусундук ичсе, анан дары ичсе, атайлап кылса, ушул үчөөсүн дагы. Мында дагы ошол күндүн казасын берет, жазага казасы катары бир күнгө бир күн орозо кармап бериш керек, оозун ачкандык үчүн атайлап. Анан дагы штрафын да берет бул адам. Жанагы эле тартипте, демек биринчи кол азат кылыш керек эле, ал жок. Кечиресиздер, бул сабак эми көпчүлүккө кээ бирөөлөр биринчи ирет угуп атышы мүмкүн, ошон үчүн кээ бир сөздөрдү улам кайра кайталоого туура келет. Билгендер зерикпей угуп турасыздар. Демек штрафы ушундай: атайлап орозону ачып алган адамга же кол азат кылыш керек, бүгүн кол азат кыла албайт экен, экинчи ишке өтөбүз. Муну кыла албаганда кийин экинчисинен анан өтөт. Экинчиси ушу 60 күн катары менен үзбөстөн кармап берет орозону. Анан аны да кыла албай калса, ден соолугуна же башка бир себептерден улам, 60 күн катары менен орозо кармай албаган адам, анда 60 бейбечаранын курсагын тойгузуш керек. Буга далил катары: лима фи сахихайни, имам Бухари менен имам Муслим риваят кылган хадис. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. İmam Bukhari menen İmam Müslim rivayet hadiste Hazreti Abu Hurayra aytırdı. Peygamberimizin sahabası. Peygamberimizge bir kişi geldi deyit. Kelip men oğuzumda açıp aldım Ramazanda. Orozonu bil turup ele oğuzumda açıp aldım. Ne kılam dep surap kelgen eken Peygamberimiz buyurup turup aya kişiге sen je kol azat kıl, je 60 gün katarı menen orozo karmap kutulasın, je 61 bey beşiranın kursağın toyguzasın deptir. Şuntup kutulasın dep buyrugan bul hadis Sahihayinde Muslim menen İmam Bukhari'nin kitaplarında kelip otadı. Walima rawahu Daraqutni, da İmam Daraqutni rivayetli hadis barken an Abi Ma'şer'in an Muhammed ibn Ka'b el-Qurazi an Abi Hureyre radıyallahu anhu. Bu dağı Hazreti Abu Hureyre'den hadis. Enne reculen akele fi Ramazana. Bir kişi Ramazanda bilip turule oroz ayında o parz orozonu karma atıp bilip turule tamak jep algan eken. Anam Peygamberimizge kelgen uşunday bolup kaldı dep. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. Cenab-ı cezan aytkan. Je kul azat kılasın, je 60 gün katar menen orozo tutup veresin, je muну da kıla albasan, anda 60 bey beşiranın kursağın toyguzasın dedi. Uşul jerde bizdin Hanefi mazhabının bir özgöçölügü başka mazhablardan iç ataylap içi alsa bir susunduktu suudu ataylap jep alsa bir tamaktı anan ataylap ayalı menen koşulup koysa şul üçöğüne teң birdeyi jaza. Başka mazhablarda var жоқ içip jegende emес ayalına koşulsa gana janagınday ştraf төлейт deydi. Bizdin Hanefi mazhabı boyunca ataylap içip jep alsa dele, ataylap ayalına koşulsa dele üçü iştin teң ayırması yok. Bir deyile al şol gündün kazasında bir günge bir gün karmap da veret, anan ştrafında төлейт. Kaffarat. Mından arı kaffarat deyip bireuz, kulağınız könsün. Kaffarat төлейт. Vahiye bi ifsadi adai Ramazan la gayra. Ana şol azırkı aytkan kaffarat üç iş. Bul Ramazan orozosunun azırkı keletkan orozo ay farz orozonun gana orozosun bussa şonday bolat eken. Eger murunku былтыркы Ramazandan kalıp ketken tutulbay kalgan orozonuz var. Kaza. Ana şonu kaza dep karma atasız. Kaza dep karma atıp anan şonu buzup aldınız. Ataylap buzsanız anda mınday kaffarat berilbeyt. Bul hazır nak mına Ramazan ayı kirip gelip kalsa, orozonu parz dep karma atawız, oroz ayında turup, anan şul oroz ayın buzgandığınız üçün, nak orozonu hazır üstüzdeki turgan, oşon üçün kaffarat төлейт eken. Başka bir nafil orozonu karma atsanız, je murunku bir Ramazandardan kalıp ketken kaza orozonuz bar bolsa, oşonu kaza kılıp atıvanan keyin çıdabay ataylap açıp jibерсеңiz, anda mınдай iştiraf bolboyt eken. Demek mınдай iştiraf boluş üçün azırkı bugün erteң baştala turgan bir 3-4 günden keyin nak Ramazan ayının kündüzgü günü karmalıp atkan parz orozonu buzup alsa, oşonda gana iştiraf bolat eken. Başka orozolar ataylap buzup alsa iştiraf bolboyt, oşol gana kündün kazasın gana beret, biroq albette künökör bolat. Künösü turat. Kuday üçün dep karma alıp baştagan orozonu kalagandaylanan açıp, kalagandayla buzu vergenge şariat ruhsat berbeyt. Bolgondo muну ştraf maselesine kelgende, kaffarat maselesine gelgende şunday özgöçölügü var. Kaffarat tek kana Ramazan ayındagı farz bolgon şu orozonun kündüzün urmatın saktaway, urmattaway, farz ekenin bilip turup buzup alsa, oşundan anal kaffarat төлейт. Başka orozolarda, nafil orozo, kaza orozo, nazır orozolarda bir nazır kılıp anan oroza karma atsa, ana ataylap buzup alsa, kazasın gana beret künökör bolat, toba kılat, biroq kaffarat berbeyt. Uşul kaffarat tuğrasında mınday hadis var eken,
Men aftara fi Ramazan fe aleyhi ma alel muzahiri. Ravahu Daraqutni. Kim Ramazan ayında orozosunu açıp alsa, ağa kaffarat vacip bolat deb aytты Peygamberimiz. Şu muzahir jana zihar kılgan adamga kanday vacip bolsa, bol adamga da şonday vacip bolat dedi. Dağı bir hadis lima raval cemaatu an Abi Hurayrata. Bul hadis kitaplarının köğünde geletken Hazreti Ebu Hureyre aytıvat. Qala jaa raculun ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizge bir kişi geliptir. Fekala helektu ya Resulallah. Öldüm ben öldüm Resulullah deptir. Kale ve ma ehlekeke. Ne yoldan çalık dedi Peygamberimiz. Kale vaka'tu ala imraati fi Ramazana ve ana saimun. Men Ramazan ayında oroza karmaatı öyle ayalıma koşulup koydum dedi. Kale hel tecidu ma ta'tiqu raqabeten. Sen bir kul azat kılalasın mı dedi. Kale la, jo men kul azat kılalbayım dedi Peygamberimiz gayttal. Kale fe hel testati'u an tasumar şehreyn mutetabi'in. Mal adamın kolunda jokken bir kuldu satıp azat kılalbaydı iken de men anday çamam yok dedi. Anda iki ay katarı menen oruza tutup bir alasın mı dedi. Kale la, jo anday da kılalbayım dedi. Akış aytdı. Kale fe hel tecidu ma tut'imu 60 miskinen. Peygamberimiz aytdı. 60 adamda toyuğuz alasın mı dedi. Bu kişinin biraz çıdamı az kişi olgan iken janagın tip tamaktan dağı zorga karmanat iken, ayalından da zorga karmanat iken bir rivayette aytdı da 60 gün katar men ozo tutup bere alasın mı dediler bu kişi aytdı da ya Resulullah men şu murog işke tuş bolganım şu katar menen tutalbay kıynalbanın üçün tutam da dedi. 30 gündü katar menen tutalbagandayn 60 gündü kantip katar menen tutam men. Yok 60 gündü men katar menen tutalbayım anday al men kolumdan kelbeyt dedi. Peygamberimiz aytanda 60 bir beçarаны toydura turganday nerseň barby dedi. Kale la, jo anday da nersem yok dedi. 60 kişini toyduruş üçün keminde yok degende bir adamga jete turganday tamak üyümde bolsa eken, özüňizge jete turganday tamagım yok dedi bu kişi. Kale iclis, Peygamberimiz aytanda oturup tur dedi. Fe utiyen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bi araqin fihi temrun. Peygamberimiz gımda çoğun bir sevet alıp geldi dağı, sevetin içinde kurma var iken. Fe kâle tesaddak bihâda. Peygamberimiz aytdır, onu al dağı, azırkı bir kaptay bola turganday bir 50 kilogramga jete turganday kurma eken de çoğun sevet bolgan eken. Anda Peygamberimiz aytdır, anda eştekeň jok bolsa onu al dağı, Peygamberimizge köp adamlar ulam sadaka dep artkan malı bolsa sadaka kılgısı gelse Peygamberimizge alıp keletele dağı, Peygamberimiz bilet kayaka jumşaştı. Köp adamlar gelip Peygamberge arzını aytat, kolunda joktar gelip Peygamberimizden bir nerse surayt. Anam Peygamberimiz bardığынан kabardar bolup turat dağı, köpçülük adamlar şu sadaka kıla turgan nersesin, zeketin, dağı başkasın Peygamberimizge alıp gelip bergen, Peygamberimiz anı tuğranan layıktı adamlarga bölüştürüp bergen de. Ana şondoy jana Peygamberimizge alıp kelgendey sadakasyny alıp kelgen bir çoğun sebetke kurmap kelip koyuşkan iken. Ana Peygamber şonu alıp keldi dağı, onu al dağı sadaka kıl deydi. Bize qala ala afqara minna. Belki şey etken menen dağı naçarrakka berişim gerek mi bunu deydiken. Fema beyne labeteyha yuridul harratayni ahlu beytin ahvacu ileyhi minna. Bu nersege Medina şahrında bolup atkan okuyada bul. Medinanın ti burçundan bu burçuna, tigi başından bu başına çeyin bu aralıkta menen jakır adam yok deydi. Bunu men bere turgan menen jakırrak, menen fakırrak bolgan adam yok berdi. Fadahiken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta bedet nevacizuhu ve fi rivayetin eniyabuhu. Peygamberimiz kültür. Peygamberimiz bunu ağzı tişip görüngenge çeyin güldü deydi bayağı kişinin aytkan sözüne. Bunu menen dağı naçarrak kişiye berişim gerek de bu Medina'da a burçundan bu burçuna çeyin menen jakır adam yok dep bayağı kişi aytsa Peygamberimiz külgen eken. Anam Peygamberimiz aytır dağı qala izhab fat'imhu ahlak aparda üy bilenge berem bunu deptir. Yani vel keffaratu tebqa fi zimmetihi ila vaktil isar. Bu sözün manisi Peygamberimiz barem bunu üy bilen menen jedağı
анан качан бир колуңда болуп калганда бир 60 кишиге тамак берип коесуң дегендей болду дейт да. Пайгамбарыбыз бар мынанда үйүңө алып барып бер деп айтыптыр. Ушунда бизге керектүүсү азыркы хадисте бул окуяда пайгамбарыбыз менен болгон ушул каффараттын тартиби келип атат да. Орозосун ачып алган адамга пайгамбарыбыз үчөөүн катары менен айтты. Кул азат кыла аласыңбы деди. Жок. Анда 60 күн катары менен орозо кармап бере аласыңбы? Жок, андай да кыла албайм. Анда 60 бейбешараны тойгуза аласыңбы? Анда кыла албайм деди. Анда ошо колуңдан келгенге чейин бул мойнуңан түшүп калбайт, бул турат дегендей кылып пайгамбарыбыз баягы алып келди дагы, башка бирөөгө берип кой десе дагы, мен өзүм буга муктажмын, зорго турабыз деди. Анда үйүңө бер. Демек кийин кутулуп бересиң дегендей кылды да пайгамбарыбыз. Мана ушул азыркы айткан каффарат тек кана Рамазан айынын орозосун, парз орозону ошо Рамазандын учурунда, орозо айынын учурунда орозонун урматын сактабай, орозосун бузуп алган адамга, атайлап бузуп алган адамга, же ичип жеп, же аялына кошулуп алып, ушундай иштер менен бузуп алса, анда ушул каффаратты төлөш важип болот экен. Дагы бир ушуга байланыштуу маселе. وكفت عندنا كفارة واحدة عن وطئات في أيام لم يتخلل بينها تكفير ولو كانت في رمضانين على الصحيح وقيل في رمضان واحد. Eğer orozonun içinde bir jol emes, bir neçe jol ошентип buzуп жиберсечи дейт. Bir neçe günde ошентип buzуп жиберди. Ataylap içip jеп aldı, ataylap ayalına koşulup koydu. Bardığına eğer çoğultup bir kafarat tölösü jarayt deydi. Bizden Hanafi mazhabı boyunca 2-3 jolu orozosун buzуп alsa dele bardığına bir kafarat berse bolat eken. Birok berde bir ayırması eğer birinci ошол bir günü orozosун buzуп aldı, Kuday saktasın, ataylap жанагы иштердин бирөөсүн кылып, анан ал каффарат берим деп баягы кул азат кылып жиберди да мисалы. Же кул азат кыла 60 күн орозону тута албай, кулду азат кыла албай, 60 адамга тамак берейин деп 60 адамга тамак берип койду. Анан жүрүп дагы орозо бүткөнгө чейин дагы бир ошондой каффарат төлөй тургандай, каффарат важип боло тургандай ишти дагы кылып алды. Атайлап орозосун ачып алса, анда дагы бериш керек дейт. Бул жерде баягы эгер бирөө атайлап орозосун ачып алса, жанагы иштердин бирөөсүн кылып, анан мына берем, ана берем каффарат деп жүрү, же бул адам баягы кул азат кыла албайт го, бирок орозо тутуп бергенге жарай турган киши. Орозонун ичинде bir күнүн ачып алды, атайлап билип туруп эле. Анан эми сразу 60 күндү кармап бере албайт да орозо бүткөнгө чейин бул эми. Орозонун бүтүп анан кийин 60 күндү кармап бериш керек да. Бул бечаранан кийин орозо бүткөнгө чейин жүрүп дагы bir күн оозун ачып алды, ошентип атайлап чыдабай. Мейли ошентип 2 жолу 3 жолу канча болсо дагы Рамазандын этегине чыккандан кийин ал эгер баягы 3 иштин бирөөсү болгон каффаратта 60 күндү катары менен тутуп бере турган киши болсо, анда ал ошентип жанагы өткөн ачылган орозолусуна 1-2 күнүнө катарына бардыгына bir каффарат кылып, баарына bir 60 күн орозо кармап берип койсо болот. Andan çıkarı dağı ataylap janagындай eri menen ayalı koşulup koysa Ramazandın kündüsü. Ayal özü makul bolup koşulgan ayalga dagı biz kaffarat vacip dedik. Birok köpçülügü ошол жанагындай чыгаша болуп өзү 60 күн катары менен тута албай калса, аялы 60 адамга бейбешаранын курсагын тойгуш керек болсо, ери төлөп берет деп айттык, ери төлөп бериш керек болот. Дагы бир ушуга байланыштуу бир маселе, мындай болуп калат, шариятта ар кимдин бу көпчүлүк элдин башында бирөөдүн болбосо бирөөдүн башына туш келип кала берет бул.
وتسقط الكفارة اتفاقا لو طرأ في يوم الإفساد حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر لأن الكفارة إنما تجب بالإفطار في صوم مستحق واستحقاقه في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فبعروض المرض والحيض في آخره تمكنت شبهة انتفاء الاستحقاق في أوله. Kızık mesele. Keffarat vacip bolboy kala turgan bir süret barken bul atayla öyle orozozun açıp aldı bir günü. Ayal misalı, erkektele orozozun atayla açıp algan. Cenagı işlerden bir övün kıldı da içtivi, jedivi, atayla nikeleş eri ayalı koyusunun ortasında şol iş bolduğu şılıp atayla şol kılgandan giyin, orozozun açıp algandan giyin ayal kişinin oşol günü oğuz açarga jetpey etekkiri gelip kalsa. Ayal boyunda varlı töröp düştü dağı törgönden giyinki kan da gelip kaldı. Ayal kişiler şulayı kuçurda orozu karmamaydı. Kadim kele jana ayızı etekkiri gelip kalsa töröp düşüp törgönden giyin dağı bulardın 40 günge çeyin keleverçi sozulup keleverçi kan geledi. Şonu biz nifas deyimiz. Oşol etekkiri gelgen ayız, nifası. Bul ayaldardan azırkı meseleni. Orozon atayla başı olgandan giyinanan oğuz açarga çeyin oşul iş bolup kalavatad. Etekkiri gelip kalavatad, nifası gelip kalavatad. Erkek kişi atayla oğuzun açı olgandan giyin bir oruğa tuş bolup kaldı, eski bir oruğları var ile al oruğu karmagan keste bul oroza karmay albaydı. Ошондой орусу орозону ачса боло тургандай бир оруу бар эле эски ошонусу кармап калды. Ушул учурда бул андан мурун эле орозону атайлап ачып алган өзү. Бирок ошо оозун ачкандан кийин муундай иштердин бирөөсү болуп калды. Аял болсо атайлап ачып алса анын жанан этеккири келип калды, төрөп алып төрөгөндөн кийинки каны башталып калды. Erkek kişiге жанагындай eski bir orusu karmap kaldı, anı men hem orozonu ulan talbay turgan bolup kaldı. Bul oğuz açarga çeyin uşul iş bolup kaldı. İki kişi katarı menen bolup ketти. Atayla orozonu açıp aldı ele, артынан жанагындай işte bolup kalsa, uşul uçurda kaffarat төлөбөйт дейт. Sebebi jana orozonu tolluk keçke çeyin aman esen tura turgan orozonu buzsa oşol adamганын kaffarat beriş керек эле. Bul kişi olsa ataylap orozon buz dele. Bирок orozoz öz keçke çeyin bolboy turganга awalga tuş kelip kaldı da. Uşul sebepten kaffarat berbese bolat eken. Boltur togo teri жалпы orozonu buzganda ataylap mana şunday kaffarat төлөй turganдар uşular. Emi kaffarat төлөбөй bu yakta bir neçe işlerde aytat hazır. Şularda kılsa orozozu buzulat. Oşol güngö bir gün gana kazasın berse kutulat. Kaffarat төлөбөйт. Oşonda işlerge. Misalı ve qada fakat in aftara hata'an. Eğer жаңылып kata kılıp oğuz açıp alsa ataylagan жоқ, бирок oğuz açа turganda iş bolup kaldı. Ушул учурда муну ката кылып ооз ачып алды дейбиз да. Жаңылып ката кылып ооз ачып алса, анда бул ошол күндүн казасын гана берет. Бирок кечки ооз ачарга чейин орозонун адебин сактап, урматын сактап, тамак жебей туруш керек. Ооз ачылып калса деле. Түштө же эртемен түшкө чейин ачылып калды же түш оогондон кийин ачылды, бирок ооз ачарга дагы деле бир нече убакыт бар. Ошону Рамазандын урматын сактап, адебин кылып, жакшынакай кылып тамак жебей туруш керек экен мусулман адам. Буга кайсы мисал? Ката кылып, жаңылып, кантип оозун ачып алат десеңиз, бу жерде айтат. Yani bi en kana zakiran lis-savmi gayra qasirin lil-fitri, oroz ekенин эстеп турган, orozon ataylap açayın деген niyeti dele жок болчу. Kema law tamadmada fa dakhala al-ma'u fi halqihi wa in lam yubaligh. Darat alıp atat, orozonun kündüzü, orozo bolçu. Darat alıp öyle oğuzuna su aldı. Su algan kesti ataylagan жок, oğuzuna algan su ketip kaldı.
тамақтан нары алқымынан өтіп кетті. Аз деле су алса деле, мейлі көбірек оозун толтуруп су алса деле, өзү орозодо адеп, орозонун адеби даарат алган кезде кичине башты эңкейтип, оозду ылдыйгаратып, аз гана сууду оозго алып, чайкап сүннөттү аткарып коет. Орозодо ушундай адеп кылыш керек, этият болуш керек орозонун адеби үчүн. Анан орозо болбосо, азыркыдай абал болсо, оозуңузга алып гаргара кылсаңыз деле боло берет. Бирок орозонун учурунда адеп менен ушу орозон бузуп албайын деп, эңкейип акырын гана оозго суу алып, бир аз чайкап койсо болот. Бирок бул жердеги абал ушу ката кылып, жаңылып, орозосун ачып алган адамдын абалын айтып атабыз да. Бул демек даарат алып атып, жаңы оозуна алган сууду орозо экенин билип эле турган, унуткан эмес. Билип туруп эле оозуна суу алганда кетип калды, атайлаган жок. Мына бул адамдын орозосу бузулат. Бирок каффарат важип эмес буга, атайлабагандыгы үчүн. Болтур. Экинчи. Ау мукрохан дейт. Бирөө мажбурлап эле оозун ачтырып койсо. Орозо кармап аткан адамды бирөөлөр келди да оозуңду ач деп баса калып, оозуна суу куюп жиберди, тамак салып жиберди, кыйнап жедирип койду. Мажбурлап эле, өзү атайын кылайын деген жери жок эле. Мажбурлап жедирди, мажбурлап ичирип койду. Мурун учурларда ошондой болгон экен. О бая Союздун учурунда орозо кармагандарды ал учурда одан эле динди каралап, анан мектепте же жумушта өкмөт иштегендерди орозо кармаса, атайлап билип калса, оозун ачтырган учур көп болгон экен. Ошентип адамды атайлап эле орозо кармап аткан адамды мажбурлап оозуна суу куюп, башка кылып, тамак жедирип ачтырып койсо, ооз ачылабы? Ачылат оозу. Ооз ачылат дагы ошол күндүн гана казасын бериш важип болот мойнуна. Ага каффарат төлөбөйт бул киши дагы. Ау язунну аннаху лейлун. Дагы бир ушундай иш казасын гана берет, бирок каффарат төлөбөйт. Бул кандай десеңиз, бир адам түн экен, азыр түн, таң ата элек деп ойлоду дагы, саардыкты жеп алды. Анан караса, саатын карадыбы, календарын карадыбы, жаңылып калыптыр. Сааты калып кеттир дагы артта бир нече минут. Анан бул ошол жеп алган убактысы кирип калган экен. Ошол учурда бул казасын бериш керек ошол күн. Болду, ооз ачылып калат дейт. Бул эми адеп кылып, кечке чейин тамак жебей турганы жакшы. Орозонун урматын сакташ керек. Орозону урматтап, Рамазан айын урматтап, мусулмандарды урматтап, кечке чейин, ооз ачылганга чейин ал тамак жебей орозо адам катары турат. Бирок ал күндүн казасын берет ал. Ооз ачылып калды. Дагы бир абал ушундай. Бул эми азыр биз саардык тагысын айттык го. Дагы бир сүрөт ушуга окшогон бир абал, мисал кечинде ооз ачар жакындап калган. Анан күн бүркөк экен дагы ооз ачар болуп калды окшойт деп улам күтүп аткан. Ооз ачар болуп калды деп эле жаңылып кулагына азан угулуп, азан экен деп ойлоду бир кыйкырыкты. Анан жеп алды, оозун ачып алды. Кийин караса бирөө айтты, ооз ачар боло элек эле. Дагы 5 минут бар. Же дагы 10 минут бар деди. 5 минут 10 минут бурун эле кеч кирип калды, күн батып калды деп ойлоп оозун ачып алыптыр. Болду, бул адамдын да оозу ачылды. Бул адам эми ошол күндүн ордуна бир күн казасын берет, бирок каффарат бербейт, атайылабагандыгы үчүн. Ау васала даваун иле жауфихи ау димагихи мин гайрил масам. Дагы бир мисал. Дары же арымно ичине дары жетип калса, дары койгон кезде дарыланып атат. Максаты бул эми баягы оозунан эмес, дарын ичкен жок. Эгер дарыны атайлап ичип алса, анын мисалын биз өттүк, ал казасында берет, каффаратын да берет дедик.
Bu yerде maksat biröw dары sıypandı. Dары sıypanganda şol dары anın içine girdi. Je başına dары koydu sırtынан ile. Al dары başı jarılıp açılıp kalgan, dары içine girip meyesine çeyin ötüp bara turganday dengeldegi dары bolsa, orozosu açılıp kalat eken. Bolgon uşul jerde mına dары min gayril mesam degen söz var. Mına adatta terinin özünün teşikleri var go. Bizde mına sırttagı kıçkıltekti kavul alıp, dem alıp, anan kömürü kıçkıldı çıkarıp, janantip ter çıkara turgan teride teşikleri var. Uşul teşiklerden kirgen dары bolsa, al orozonu açpaydı. Bol jerde şonu aytıp atat. لأنه من غير المسام قيد به لأنه لو وصل إلى جوفه من المسام لا يقضي. Eğer şu adamdın terisindeki bolgon teşiklerinden ulam dары kirip içine, içki organlarına jetip barsa, je tamağında belinip atsa, mında orozoz açılbaydı deydi. Eğer bunu kadimkeli adattagı teşikten, terinin teşikinden girip atsa deydi. Misalı, kema lev igtasala bil ma'il baridi, muzdak orozo ısık gün boldu da orozo karma atat, ana muzdak su menen juunsa, ve vecede burdahu fi kebidihi, bayağı sezildi muzdak su içki organlarından beri böyrögü, boru, muzdap bilinip ketdi. Sırttan juunga muzdak suudun muzdaktığı içki organlarına ötüp ketdi. Ne oldu orozum açılıp kaldı bu dese, orozo açılbaydı deydi bunu menen. Al ataylap suudu, muzdak suudu içip algan жоқ. Bırak muzdak suudun bayağı denesine olgan tasiri içki organlarına çeyin tasir etip ketse, bunu menen açılıp kalbaydı deydi. Sebebi al su oğuzdan girgen жоқ, bunu teridegi teşiklerinden girip içki sezimlerine çeyin bilinip ketti. Ve kema lev iddahana fevecede eser duhni fi bawlihi. Cebir dары sıypandı. Dары sıypangandan giyin buladan bar beyşep dese, jengil darat kılsa, şol sıydiginen darının öňü çıkıp görünüp atat. Kızıl dары içken, sarı dары içken, neme sıypagan içken emes, içse anın meselesini aytpadık bu. Жаңылып kalıp atabız. Darını sıypangan. Şu sıypangan darısı kızıl dары bolçu. Anan barıp daratkanaga barsa, jengil darat kıldı ele görünüp atat öňü. Sıypagan darının öňü çıkıp atat. Beşe özgörülüp kalıptır. Munu menen de orozoz açılıp kalbaydı. Sebebi al darını ataylap içip algan жоқ, içine kuyup jibirgen жоқ. Jön ele sıypandı, al dары monogu denenin özündögü terinin teşiklerinden içine girip tasiri tiyip atsa, munu menen orozo buzulbaydı. Aw iktahale fevecede ta'mel kuhli fi halqihi aw lawnihi fi buzaqihi. Anan biz bunu erkek dele özü, ayaldar dele közgö surma koysa bolot, bol sünnet. Közgö surma koysa bolot. Erkekler koyunça bunu şol keçinde, jatarda koyot. Күндүз деле койсо болот, эми атайын бул пайгамбардын сүннөтү, пайгамбарыбыз да коюп жүргөн. Şu surma koygonda kээ бир surmalardын түрлөрү бар. Көзүңүзгө surma койсоңуз, тамагыңызга даамы келет. Же көзүңүзгө surma койсоңуз, түкүргөндө түкүрүүңүздөн баягы неменин сурманын өңү чыгат. Муну менен эмне орозо ачылып калабы десе, муну менен орозо ачылып калбайт. Сиз аны көзгө койдуңуз, атайлап жеген жоксуз оозуңуз менен. Ал демек жанагы көздөгү адамдын денесиндеги теринин, эттеги болгон тешиктер аркылуу акырында өтүп, сиздин шилекейиңизден даамы өңү чыгып атат, же тамагыңызга даамы келип атат, билинип атат, муну менен орозо ачылып калбайт. Себеби сиз атайлап жебедиңиз, жана денедеги тешиктер аркылуу өтүп атса, мындай нерселер орозону ачпайт экен. Бу жерде азыр орозону ачат дегенде, атайлап муногу адамдын оозу менен же жанагындай бизде азыр бир дарылардын башкача бир түрлөрү же ушул биздин мурогу кулактын ичинен бир майларды куюп жиберип, анан ал ич жака кирип кетсе, мында ооз ачылып калышы мүмкүн. Өзү бул биздин китептерде адамдын кулагынан суу кирип кетсе ооз ачылбайт,
май дары пары тамылса, анан ал кирип кетсе, ооз ачылат деген китептерибизде шөнтүп келет. Бирок бүгүнкү күндө кээ бир аалымдар ушул маселелерди тактап, жо кулактан суу кирсе деле, атайлап киргизсе деле, жаңылып кирсе деле, дары койсо деле орозоз ачылбайт деп фатва бергендер бар. Себеби бул кулактан кирген нерсе нары адамдын мээсине деле, адамдын ичке ичегилери менен ашказанына деле жетпейт деген пикирди айтып, ооз ачылбайт кулактан, май кирсе деле, суу кирсе деле деп фатва бергендер бар. Биздин баягы мурунку китептердин көбүндө ошондой кулакка дары же жанагындай май куйса ооз ачылып калат деп айтып келишкен. Ау ибтелаа хасатан, дагы бир маселе, атайлап майда таштыбы, темирдиби, тамак болбой турган нерсени жутуп жиберсе, тамак болбой турган, дары болбой турган нерселерди да, мында дагы орозоз ачылып калат экен, бирок кафарат бербейт. Анан ушул жерде бир маселени козгойт аалымдар. Валау мазага лукматан насиян, бир тиштем тамакты, намбы, этпи, оозуна салды дагы чайнады дейт. Фатазаккара. Анан чайнап атканда эстеп кетти орозо экенин. Жут элек болчу. Чайнап атканда эстеди дагы орозомун го деди. Ошо эстегенден кийин анан жутуп жиберсе. Эгер ушу эстегенден кийин жутуп жибергенде атайлап билип туруп эле жутуп жиберсе, ал орозосу ачылат, кафаратта берет дейт. Ошол күндүн казасын берет, анан дагы жанагындай кафараттагы штрафты төлөш керек болот дейт. Абу Лейс ас-Самарканди мындай пикирди айтыптыр. Бу киши айтат, эгер жанагы ушу чайнап атканда орозо экенин эстеп кетти дагы, ошону оозунан чыгарып туруп, анан кайра жутуп жиберсе дейт, анда ага кафарат жок дейт. Эгер баягы оозунан чыгарбай туруп эле ушу чайнап аткан бойдон эстеди, орозо экен эсине келди, анан билип туруп жутуп жиберсе, анда кафарат берет дейт. Кызык да. Бу аалымдардын ой жүгүрткөнү башкача болот да. Биз көп нерсеге мындай маани деле бербейбиз го. Эмне айырмасы бар? Бир адам чайнап атат, орозо экенин унутуп чайнап аткан, бул орозо экенин эстеп калды. Эстегенден кийин жутуп жиберди. Жуткандан кийин ал жут электе бая бу кишинин айтканы, эгер ошол жут электе оозунан чыгарып туруп анан жутуп жиберсе дейт, бул кафарат важип болбойт дейт. Кафарат бербеш керек болгон дейт. Неге десе, себеби бир мындай күмөн иш бар дейт. Өзү адам баягы чайнап оозунун сыртына чыгарып, анан мындай кылып кайта жеу, бул тамак жегендин адебине жатпаган, көпчүлүк адамга жакпаган, жакшы көрбөй турган иш дейт да бул. Адам жактырбаган иш болгондуктан буга кафарат важип болбойт дейт. А бул жанагы ушу чайнап атып эле шыр эсине келип кеткенде орозо экенин эстеп калды дагы, анан дагы атайлап жутуп жиберди, ооз-поозун чыгарбай эле ошомойдон. Анда буга кафарат бериш керек дейт. Бул атайын кызыгып жеп атат дейт. Өзү макул болуп, атайынан билип, кызыгып жегендиги үчүн, жанагы оозунан чыгарып тиктеп карап анан кийин аны өзү адам кылбай турган нерсени кылгандыгы үчүн буга кафарат важип болбойт деген сөздү айткан экен. Мейли. Дагы бир маселе, казасын берет, бирок кафарат бербеген учурлардан ау тaqayya mil'a fihi, атайлап кусса дейт өзү. Орозо учурунда, орозо кармап атат, атайлап кусса, mil'a fihi, оозун толтуруп кусса, атайлап. Оозун толтуруп дегенде жанагы кээде адамга окшоп кусумду келип калганда өзүн кармай албай калат го, оозун жапса деле болбой атып чыгып кетет го. Ошол учурду ооз толтуруп кузуу дейт да. Адам өзүн кармай албай калса, кээде бир окшоп келип калат, кусумду келип калат, адам өзүн токтотуп калат, оозунда чыгарбай. Ушу токтото албай калса,
Окшуп жиберди, токтото албай калды, атып чыгып кетти. Шуну ооз толтуруп кусту деп айтат. Орозодо атайлап кузуп, ушундай эле ооз толтуруп кузуп жиберсе, өзүнүн колун салып кустубу, атайлап кустуруп атат да. Анда орозосу ачылып калат экен, бузулат экен. Эгер атайлаган жок, bir себеп болду, оору себеп болду, кусту, мейли оозу толуп кусса деле, атайлабаса, анда орозосу ачылбайт. Демек, ооз ачкан, кусканда орозо бузулабы, бузулбайбы дегенде ушул эки абалды эске алыш керек болуп атат. Атайлап кусса, оозу толуп кусса, анда ооз ачылат, талаш жок. Атайлабаса, өзү келип калды, оору себептенби, бир себептен болду, бул атайын кусайын деген жок. Кусту, оозу толуп кусса деле, аз кусса деле, көп кусса деле, анда ооз ачылбайт экен. Атайлап гана кусканда ооз ачылыш керек. Болуптур. Ушу менен эми каза гана бере турган иштер ушулар экен. Кыскача того тери. Эми мындан нары жагына ла ин галабаху. Орозоз ачылбайт. Ооз ача турган иштер болуп атат, сыртынан алып караганда. Бирок оозу да ачылбайт. Каффарат төлөш биякта турсун, ошол күнү оозу да ачылып, ага каза да бербейт деп атат. Ооз ачылбайт. Ла ин галабаху дегени эгер ушу кусунду өзүнөн өзү эле келип калып атайлап куспаса, оозун толтуруп кусса деле, анда ооз да ачылбайт экен, эч нерсе болбойт. Ау афтара насиян, же эсинен чыгып, унутуп коюп, жеп алса, ичип алса, унутуп коюп, аялы менен жакындык кылып койсо деле, ооз ачылбайт. Буга ошондой хадистер окулбай кетти, кечиресиздер. Мына мунагу кусунду туурасында мындай хадис бар экен. Азрети Абу Хурайра радиаллаху анхудан бул хадисти Асхабу Сунанил Арбаа риваят кылып атат. 4 чоң хадис китептеринде келип атат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айттыр. Мен зарa'ahul qay'u ау сабак, яни ай сабакаху ва галабаху. Кимге окшуп кузуп жиберсе, атайлап кускан жок. Ва хуа саимун, орозо кармап аткан болсо анын, фалейса алейхил қада, ал адам казасын бербейт. Ооз ачылбайт деген сөздү кузуп жиберсе. Ва мен истақаа амдан, ким атайлап кусса дейт, фалияқди, анда казасын берсин деген хадисти риваят кылышып атат. Андан чыкканы, эсинен чыгып, жеп алса, ичип алса, аялы менен жакындык кылса дагы орозосу ачылбайт дедик. Буга дагы ушундай далил имам Бухари менен имам Муслим риваят кылган хадис ма раваху шейхани ва гайрухума мин кавлихи саллаллаху алейхи ва саллям мен насия, ким эсинен чыгып кетсе, ва хуа саимун, орозо кармап турган, орозо болчу, эсинен чыгып кетти дагы, фа акала, жеп алды, ау шариба, ичип алды, фалютимма саумаху, орозосун толуктап уланта берсин. فَاِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ, ana Allah Teala öz içirdi, cedirdi deydi. Demek kimde kim oroza uçurunda oroza karma atıp, esinden çıkıp cev aldı, esinden çıkıp içip aldı. Anan istivatat içip cev alganda yine, men orozu mes bilem, orozozu buzulbayt deydi. Al keçkeçeyin orozozun ulantı öğretiken, anı Peygamberimiz hadiste aytып arat, Allah Teala özü içirdi, cedirdi. Demek anın bir muhtaçlığı bolgan. Kuday Teala mağa rayım kılıp, özüne kerekli bir azıktı içirip cedirip koyatken adamdan esinden çıkarıp anı menen orozozu buzulbaytken. Dağı bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып arat, men aftara fi Ramazan nasiyen fela qada aleyhi ve la keffarata. Ramazan ayında farz orozonu karma atıp kim unutup orozozunu açıp ala turgan işti kılsa anda al kazasında berbeyt, ağa keffaratta çok deyit. Demek orozoz açılbaytken. Болуп тур, мындан башка да бир топ хадистер бар экен, аларды калтырабыз. Ау ихтелеме, же дагы орозонун күндүзү казасын да бербейт, каффарат да важип болбойт, орозосу бузулбайт да. Кандай иш ихтелеме, түшүр көп калса, мейли бул эркек киши болсун, аял киши болсун, түшүндө уктап атканда түшүр көп калды. Аталык суусу, энелик суусу чыгып кетти. Bildi, sezdi, orozo bolçu.
Мұны менен орозозу бузулбайт. Буга дагы ушундай пайгамбарыбыздан хадис бар экен. Лима рават Тирмизию ан Аби Саидин ал-Худри قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم пайгамбарыбыз айтып атат: "Саласун ла юфтирна саима." Үч иш бар, орозонун орозосун бузбайт дейт. Ал-хижамату, хижама кылдыруу. Азыр мына хижама кылдырып кан алдырып атпайбы? Кан алдыруу. Вал кайу ал-галибу. Анан жанантип өзүнөн өзү чыгып кеткен кусунду, атайын өзү кускан жок, өзүн кустурган жок. Үчүнчүсү ихтилам, ушу түшүркөп калуу. Уктап атып, түшүркөп калды дагы. Жанагындай аталык суу, энелик суу чыгып кетти, билди, муну менен орозо бузулбайт экен. Буга дагы бир нече хадистер бар экен. Бу жерде келип атат, бардыгын окуштун зарылдыгы жок, түшүндүңүз. Ау назара фа анзала. Же дагы ушундай орозону ача турган иштер, ачпай турган иштерден бирөө көзү түшүп калды дагы тиктеп, аял киши эркекти, эркек киши аялды тиктеп, анан жанагы эркектик аталык суубу чыгып кетти. Мында дагы тиктеп карап эле козголуп, делебеси козголуп кетти да, анан суу чыгып кетсе, муну менен орозосу бузулбайт экен. Ау дахала губарун, ау духанун, ау зубабун халқаху. Же орозо кармап аткан адамдын оозуна түтүн кирип кетсе, чаң кирип кетсе, чымын кирип кетсе, алкымына кетип калды. Муну менен орозосу бузулбайт экен. Себеби десеңиз, бул иштерден өзү сактанып болбой турган нерсе дейт да. Оозуна чаңдын кирип кетишинен, түтүндүн кирип кетүүсүнөн, чымындын кирип кетүүсүнөн адам атайын сактанып жүрө турган иштер эмес дейт. Сактана албай калат, сактансаң деле кирип кете турган иштер дейт да. Муну менен ооз ачылбайт экен. Бирок мунугу жамгыр менен кар кирип кетсе, ооз ачылып калат экен. Сиз оозуңузду ачып турсаңыз, анан жаап аткан жамгыр менен кар оозуңузга кирип, нар алкымыңызга кетип калса, ооз ачылып калат экен. Себеби бул кичине оозун этият кылып жаап атайын эми жамгыр менен кардан сактанса болот дейт да. Бул жамгыр менен кар жана түтүн менен чаңдай эмес дейт. Кичине оозун жаап сактанып, жамгыр оозуңа кириш үчүн асманды тиктешиң керек болот да, туурабы? Жогору тараптан түшүп аткандан кийин. Ошон үчүн бул жамгыр менен кар оозуна кирип кетсе, тамагына кетип калса дейт, анда ооз ачылып калат. Казасын гана берет, бирок кафарат бербейт. Эгер ата ыйлабаса, ата ыйлап эле кар менен жамгырды оозун ачып жеп алса, орозонун учурунда анда кафарат бериш керек болот. Дагы бир кызык маселени козгойт бу жерде алымдар. Адамдын өзүнүн тери же жашы дейт, көзүнөн аккан жашы оозуна кирип кетип калсачы дейт. Бу жерде айтат, бир тамчы, эки тамчы кетип калса ачылбайт дейт. Эки тамчыдан көбүрөөк кетип калса, көзүнөн чыккан жаш же өзүнүн башынан тери, чекесинен аккан тери оозуна кирип тамагына кетип калса, бир тамчы, эки тамчы болсо ачылбайт экен, адан көбөйүп кетсе ачылат дейт. Валау дахала мин думуихи ау аракихи катратун ау катратани ла юфтиру, валау дахалаху аксара юфтиру. Адан көп болсо ачып коет дейт. Вала яфсуду би акли ма фи аснанихи ида кана акалла мин химмасатин илля ида ухриджа мин фихи сумма укила. Дагы бир маселе. Тиштеринин арасында калып кеткен тамак бар экен. Тиштеринин арасында калып кеткен. Ошол нерсени жеп алсачы. Эгер ал жанагы нокот бар го, нокоттун деңгээлинен аз болсо, кичине болсо дейт, тиш арасында калып кеткен нерсе. Ошону сыртка оозунан минтип чыгарып тиктеп анан жутуп алса, анда орозосу ачылат экен. Эгер ошо тиштин арасында калып кеткен кичинекей эле нерсе экен, аны жутуп алса, орозосу ачылбайт дейт. Сыртка чыгарып анан кайра жутса, орозосу ачылып калат экен. Вала би акли симсиматин мадган.
Bizde janagı kişinekey nandın betine sevilgen seydana var emes mi? Şol seydananı börösün alıp çaynap, dişi menen çaynap jiberse orozozu buzulbaydı. Çaynabay bükülü jutup jiberse orozozu buzuladı. Çaynagan keste bul bayağı nerse seydana dişine jarmaşıp öyle tamağına ketpey kalıp ketet deydi. Eğer şonu bükülele bütün boydan çaynabay jutup jiberse, ana eğer ataylap kılsa anda kaffarat da veret. Ataylap kılbay bayağı sardıqtagı jegen moydan şu bir seydana dişinde kalıp kettir. Keyin anı bilip kaldı dağı dişini tili menen türtüp çıkarıp durup çaynap jiberse ana menen orozoz açılbaydı. Jutup jiberse ataylap orozoz açılat, ataylasa kaffarat da veret. Ve avdul qay'i yufsidu in kesra ve inde Muhammedin in u'ida. Kusundu, adamdın osunda okşup kuskanda kusundu, osuna gelip kalsa, anan kelip nar ketip kalsaç, sırtka çıkarıp jibерген жоқ. Beri osuna çeyin çıkıp geldi de gayri ketip kaldı. Eğer oşon ataylap öz jutup jiberse, anda orozoz buzulat deydi. Ataylap jutup jiberse özü. Osuna kelip kalgan emi. Masaleden bul emi. Birödün, muna köpçülük adamlar arasında birödün bolsa birödün başına tuş kelip kalışı mümkün. Bilip algаны жақшы. Osuna kelip kalgan kusundunu ataylap özü nar gösteri jutup kaytarıp jiberse kusundusun orozoz açılat. Özü jutup jibерген жоқ, keldi dağı bul anı beri çıkargıç olbay özü kaytıp ketip kaldı kayta. Мындай көп болып қалышы мүмкін. Тамақты көп жеп алса деле, ал кейде келіп кете берет. Бері шығып кетпейді, орозо бұзылбайды. Ва куриха зауқу, атайлап жана тамақтың дамын билейін деп, кичине оозунун учуна тийгизип, ачуу бекен канча болду деп билейин десе, макру дейт. Орозоз бұзылбайды, бирок бул макру. Повар адам болсо, иштеген жерде аларга макруh эмес, дамын татса макруh эмес. Жөнөкөй эле бизге окшогон бирөө повар болбогон, тамак бышыраган бирөө бар беле, аялы кылып аткан тамакты таамын көрөйүнчү деп барып, дамын көрсө макруh болот дейт. Ва мазгу шейин илля таами сабийин дарурatan. Орозонун учурунда бир нерсе чайнап жүрүү, сагыз чайнап жүрүү, дагы бир башка бир нерсени чайноо бул дагы макруh болот экен. Eğer bir zarıldık kana olup kaldı, kişineki yaş balası varken, başka bir oğuz açık çayna bere turan hiç kim yok. Tamakta jönle çaynabay bere turan tamamen çayna beriş gerek bolup kaldı. Bala özü aşkıl albay turgan tamak bolup kaldı. Anda enesi çaynap bersen de makruh emes. Biroq sagız çaynap berүү, sagız çaynap жүрүү orozoda makruh. Wal qubletu in khafa la as-siwaku wala al-kahlu. Orozoda ayalın öpsö bolot, eğer korkposo. Çoçulap korkup ayalımdı hem öp koysa menen öp arı gösteri ulanıp ketevi de korksa öppeş gerek. Korksa makruh. Orozoda misvak kılуу, koldonu makruh emes. Misvak koldonsa makruh emes. Bizden Hanefi mazhabında. Ayrıması yok. Al kurgak misvak bolovu, sulu misvak bolovu, tüşke çeyin bolovu, tüşten giyin bolovu. Bizden Hanefi mazhabında misvaktı koldonsa bolot. Elbette man janağı geçine maydalanıp çıkkanı olsa, je suğu çıksa, anı jutbaş gerek. Anı taştaş gerek. Biroq misvak koldonsa bolot hiç kanday makruh emes. Walal kahlu anandağı surma koyu. Orozonun uçurunda surma koyudağı makruh emes. Surma koysa bolot. Jalpısından şunday vaqtımız bolup kaldı. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.